депутат болуп келгенде ошол жакта отурганы кайсы бир мыйзам долбоорлорду иштеп чыгууга катыштыңызбы? Кайсы болсо кайсы мыйзам долбоорлорду иштеп чыгдыңыз? Көп иштеш керек. Бир мисал айтып кетесизби? Все. Бир мисал айта кетиңизчи. Мына биз келгенибизде мына 2003 жылдан баштап уже 19 жылда кирип келдик. Ушул 4 жыл болуп атат. Ошо 4 жылдык мөөнөттө көптөгөн иш-чара жумуштарды аткардык. Албетте жакшы суроолор туулуп атат. Ошо элдин алдында чыкканыңарда убада бергенсиң, ошолордон канча пайызын аткардыңар, канчалык ошо иштерди ишке ашырдыңар дегендей. Бешимдик мага үчүн мен папканы көтөрөйчү, кайсы салсыздар көздөр үчүнчү отурган президент кол койгондор канчасын карап чыкчу. Бирөөнү эле айта аласызбы? Өзүңүз көтөргөн бир мыйзам долбоор. Жок, азыр 4төн болот. Жеке өзүңүз иштөөгө катышкансыз, да? Иштеп чыгуу. Ошо төртөшүн бирөөнү карап чыгып коелучу. Эми 4тө деп койсуз, ошонун бирөөсүн эсиңизде бар да сөз. Жок, ошо кайсысы? Например, жок биз мына международный комитеттер менен Абдулхак Мадурсович менен ачык асманга келгенбиз. Ошондой эле азыр мына профсоюздар боюнча мыйзамыбыз бар. Иштеп чыкканбыз. Андан тышкары мына биз азырдан кечегине мен жаңы то есть мыйзамды өзгөртүп киргизип атабыз. Бул биржалар боюнча. Ал жерде негизи көптөгөн мыйзам долбоорлорго мен инициатор болуп кошулуп иштеп чыкканбыз. Муну айтып чыксак, мен списочно берсем, мен ойлойм, ондой мыйзам долбоор бүгүнкү ишке ашканда. Чоң рахмат. Убаданын бирөөсүн айта аласызбы? Өзүңүз чеке келгенде мындай өзүм убадамдыбы же партиясы убадамбы? Мындай программаны сунуштаган элем, ошонун албетте бизде мына мен Кара Суу району округунан чыккан депутат. Ал жерде көйгөй чоң, негизинен бул баардык жерде көйгөй, бул мектеп жетишпейтиги, ушундай эле жолдор. Анан эң көйгөйлүү бул ошол жерде жайгашкан биздин элдерде ушу жердин түбүнөн суу чыгат да. Үйлөргө чейин суу чыгып кеткен. Ошону мен көптөгөн жолу МЧСтин алдында, өкмөттүн алдында көтөрүп, ушу маселени мына былтыр эле 2018 жылы 14 километр дренажный каналды каздырып бергенбиз. Эми өкмөт каздырып берди, ошол маселе биз көтөргөн негизинен каздырып берди. Эми бүгүн көптөгөн ошол тургундар мына үйлөрүнөн суу чыкпай, ошо баягындай сырыс болбой, себеби бул сырыстан кийин эле көптөгөн оорулардын туберкулезин больнойлор ошону аркылуу болуп атпайбы? Ошо ишке ашырып бердик. Анан ошондой эле баягы сиз көтөргөн маселе ушул, мектептер боюнча ошо